Программабызды улантабыз достор, өзүңүздөр ушу шаардын бир ушундай борборунда, сода борборунан ушундай көпөлөктөрдүн көргөзмөсү болуп жатат. Ошол жака бардыңыздар, барып атасыздар, көрүп атасыздар. Ошол тууралуу да материал болду. Ал эми биздин студиябызда дагы коногубуз бар. Тааныштыралы. Бурул Козукеева, экскурсовод. Саламатсызбы. Мына ушул көпөлөктөр тууралуу бизге көбүрөөк маалымат берет. Кош келиңиз. Келе жаткан майрамыңыз менен куттуктайбыз. Маанайыңыз кандай? Рахмат, силердин да куштагыңар менен. Маанайыбыз жакшы жетип алдык. Силердин да келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Рахмат. Эми бул көпөлөктөр тууралуу айтып кетсем, көпөлөктөрдү бизге Россия өлкөсүнөн алып келди да бул көпөлөктөр. Анан кийин биякта кызыл китепке кирген көпөлөктөр бар, жоголуп бараткан китеп көпөлөктөр бар. Ошондой эле рекорд Гиннесага кирген көпөлөктөр бар. Эң сонун экен. Сиз бул жака ала келип турсуз, анда тааныштырып өтсөңүз көпөлөктөр менен. Мен бул жака катырылган көпөлөктөрдү алып келдим. Анткени тирүүлөр келсе учуп кетмек да. Тирүүлөр келсе бияктан аны кармай албай калабыз да. Ошондуктан силерге көргөзүш үчүн айтып берсеңиз, ар бир көпөлөктүн өзүнүн тарых таржымалы бар, мүнөздөмөсү бар дейт. Айтып бериңизчи. Биринчи эле могу көпөлөктү алып көргөзөйүн сиздерге. Бул көпөлөк эми как кыргызча которулбайт, аттары орусча өздөрүнүн аттары менен айтып берейин. Бул көпөлөк рисовая бумага деп айтылат да. Бул көпөлөктүн өлкөсү Кытай өлкөсү болот. Кытайда бул көпөлөк аябай кармап туруңуз. Сүйүүнүн жана түбөлүктүүлүктүн символу деп айтып койсок болот да. Анткени бул көпөлөктөр өздөрү болгону 10-15 күн гана жашайт. Ошол өлгөнүнө чейин булар бир эле партнерду выбирать этет да, өнөктөштү. Аккуулардай сыяктуу эле турбайбы? Ошол сыяктуу эле. Анан өлгөндөн кийин уже 15 күндөн кийин уже булар кайра өлөт. Андан кийинкиси дагы айтып кетчү нерсе. Муну биз билгенден сөзүңүзгө аралжы кечиресиз. Ушу уккан жайыбыз бар, кытайлыктар ушу үйлөнүп жаткан жаш жубайларга белекке беришет, Бу мисалга алсак, биздин өлкөдө жубайлар үйлөнгөндө көчкөндөрдү учурсак, Кытай менен Япон өлкөсүндө бул көпөлөктөрдү учурушат экен да. Ошон үчүн сүйүүнүн символу жана түбөлүктүүлүктүн символу деп айтылып коет. Туруктуулуктун дагы символу. Эң сонун экен. Ал эми бул көпөлөк абдан кооз, көрүнүшү кооз экен. Мисалы мына кара бул жактары боеп койгондой экен атайын эң. Бул көпөлөк болсо парусник Румянцева деп айтылат да. Бул деген граф Румянцевдин атынан коюлган көпөлөк. Бул көпөлөктөрдү айта кетсек, бул эме көпөлөккө караганда, бул рисовая бумагага караганда бул анчалык деле эме көпөлөк эмес, мындай кандай десем, популярдуу эмеспи? Жок, популярдуу эле, бирок бунукундай эмеси жок да, тарыхы жок да. Бул жөн эле мындай кооз көпөлөк деп койсок болот. Булардын ургачы эркеги дагы эметилет да, вот не отличается да, айырмаланбайт, Ой, айырмаланат наоборот. Бул, например, бул эркек көпөлөк да, бул деген аябай яркий болуп турат. Эме светтер. Ургачысычы? Ургачысы наоборот да, бул кичине темныйраак болот. Карараак болот. Карараак болот. Анан ошондуктан бул эме деп койсок болот да, уулуу көпөлөк депчи. Кармаса ууланып калабызбы? Жок, баары эле ошентип ойлойт. Бул биз ууланбайбыз. Бул деген, например, мисалга алсак, бул чымчыктарга жаратылышта уулуу да, бул адам баласына эч кандай зыяны жок. Чымчыктар жебейт экен да эң башкысы. Өзүн-өзү коргогон. Өзүн-өзү коргогон көпөлөк да, бул айтып койсок болот. Ал эми бул көпөлөк бизди кызыктырып калды. Бул көпөлөктүн аты болсо, бул ласточкин хвост деп айтылат. Бул көпөлөктүн деле тарыхы бул көпөлөктөй парусник Румянцевадай. Бул кичине өзү эметип калды да, бунун деген ласточкин хвост деп айтылат. Бул көпөлөктүн бул канаттарынын учтарында биягында дагы мындай куйрукчалары бар да. Чабелекейдин куйругунун. Ошон үчүн аны ласточкин хвост деп аталып калган да бул көпөлөк. Чабелекей куйрук деп чабылса. Кыргызчасын эми биздин аттарыбыз деле которулбайт. Бул көпөлөк жаныбарлардыкы деле ошол сыяктуу да. Абдан жакшы экен. Негизи сиз алып келген бул көпөлөктөрдүн баары биздин
үйүбүздө же болбосо биз Кыргызстанда жолуктурбаган көпөлөктөр экен. Ал эми бул көпөлөктөр Бул көпөлөктүн баары тропикалык көпөлөктөр да, булар ысык өлкөлөрдө. Америкада кездешүүчү көпөлөктөр. Бул көпөлөк болсо графиум деп айтылат да, бул көпөлөк. Бул көпөлөктүн деле бул айтып кеткендей анчалык деле эмеси жок. Мен алып келе алган жокмун, дагы башка көпөлөктөрүбүз бар болчу. Азыр ал көпөлөктөр тууралуу да айтып берип кетем сиздерге. Бул көпөлөк деген графиум деп айтылат. Бул учуп баратканда бул көпөлөктүн mo жашыл түстөгү эмелерин көрүп атасыңар, тактары. Бул ошол тактары мынтип как кечинде мындай күйгөн сыяктуу болуп, жашыл өңдөө түстөгү светти берип турат да бул көпөлөк. Бул абдан кызыктуу. Эң сонун экен. Айтыңызчы, эми ушул көпөлөктөргө болгон сиздеги ушул сүйүү сезими кандайча пайда болду? Канча убакыттан бери сиз көпөлөктөр менен алектенип келесиз? Мен бул көпөлөктөр менен алектенгениме уже эң биринчи бул көргөзмө келгенде ошондо экскурсовод болуп киргем. Бул көпөлөктөрдү анчалык сүйүп калыш үчүн бул көпөлөктөрдү түрүү кезинде көрүш керек да. Түрүү кезинде көргөндө уже аяктан уже сезимиңиз такыр башкача болот. Көрүп аябай назик болот булар, аябай көзүңө үйлөнөт. Бул катырылган болсо да көзүбүзгө аябай жакшы көрүнүп турат бул көпөлөктөр. Андан кийин бирөөнү айта кетсем, могу көпөлөктү. Бул көпөлөк рождественский деп айтылат да. Бизче калдыркан. Калдыркан деппи, кыргызчасын билбейт экенмин, рождественский. Бул көпөлөк эмне үчүн андай деп аталып калган? Бул көпөлөк анткени жаңы жылдын астында туулчу көпөлөк экен да, ошон үчүн рождественский деп аталып калыптыр. Анан кийин бул көпөлөк дагы учканда эмени элестетилет экен да, могу ак кара түстөрү кар жаап жаткандай болуп, көп болуп учканда ошондой болуп элестетилет экен да, бияктан кар жаап бараткандай болуп. Ошондуктан бул рождественский деп айтылат экен. Бул көпөлөктөр бир айдай жашайт да. Көпөлөктүн эң көп узагыраак экен да буларга да. Андай аз да, бирокчу биздин эмеде анткени эң көп жашай турган көпөлөктөр жарым жыл жашай турган бир көпөлөк бар. Аты эмне? Анын аты монарх деп айтылат да. Анан кийин ал ушундай кызык көпөлөк, анткени алар деген мындай топ-топ болуп жүрүшөт да, и мынтип учканда булар бирден жылуу жактарга учса, алар топ-топ менен учат да. Анан кийин алардын бир эмеси кыш келгенде алар мындай жазга чейин чыдайт да, күн жылыганда кайра түрүлө баштайт. Мындай деп айтылып коет да, көпөлөктүү дарак деген ушундай болот экен да, бул Южный Америкада, Түштүк Америкада. Анан кийин булар мындай болуп баары тең тизилип эме болуп калат экен, бактай болуп тизилип калышат экен. Жалаң көпөлөктөр, аяктан 100дөн ашык көпөлөктөр ошондуктан бактын бутагындай болуп калат экен да, ошон үчүн да бул ошондой деп айтылып калыптыр. Жакшы, анан кийин биз мага бир кичинекей көпөлөк жагат да, көк көпөлөк. Кичинекей бизде Кыргызстанда байма-бай кездешет, ушундай кичинекей эле го өзү. Анан кийин көк, ошонун аты эмне? Ал канча жашайт болду экен? Эми бул көпөлөктөрдүн өмүр сүрүү убактысы аябай эле аз экен, тилекке каршы ошончо кооз болсо да, бирок аябай аз экен. Ал көпөлөктүн атын чынында айтсам эстей албай атасызбы? Андайды эметпейт экен, биякта жалаң тропикалык көпөлөктөр болгондон кийин биздин көргөзмөдө бир эле көпөлөк бар. Бизде жана ак көпөлөктөр учат го. Капустага конуп алганбы? Капустник, ошол сымал бир көпөлөк бар. Биздин эмеге окшош. Калган баары эле мындай ушундай чоң көпөлөктөр экен. Легендарлуу көпөлөктөр турбайбы? Рахмат, көпөлөктөр тууралуу көптөгөн жакшы маалыматтарды айтып бердиңиз. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Бул көргөзмөңүздөргө биз дагы барганга аракет кылабыз. Жандуу көргөнгө аракет кылабыз. Жандуу көрсөңүздөр аяктан такыр башкача эме аласыңар да. Кандай десем? Эмоцияларыңар аябай эме болот. Эң сонун экен. Чоң рахмат сизге да көргөзмөнү жакшы деңгээлде өткөзүп алыңыздар. Терең ыраазычылык сизге. Келип көрүп кетиңиздер. Биз көпөлөктөрдү көрүп, биз жайга дагы барып келгендей болдук. Ушул жазында биринчи көргөн көпөлөктү көргөндө ушундай калуу тилек айтып кой деп коет го. Анан кийин күзүндө акыркы көпөлөктөрдү көрүп калабыз. Көбүнчө жайында көрөбүз. Ал эми биз шаар тургундарына дагы ушундай суроо менен кайрылганбыз. Жайды кантип эске саласыз деп. Келиңиздер анда шаар тургундардын жообун жалпыбыз көрөлү. Кеттик.